Эртең жогорку кеңештин жыйынына президент катышат. Анда чек ара маселеси каралат. Кытай менен АКШ Украинада ядролук курал колдонууга каршы. Стамбулдагы теракттын артында кимдер турат? Орусия Украинага 90 ракеталык чабуул жасады. Эми кош жарандыгы барлар орус армиясында кызмат өтөй алат. Талиптер эл алдында оорулардын колун кесип, ташбаранга алган мыйзам киргизди. Бул аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы урунтуу окуяларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Саламатсызбы? Кемпирабадтын жана Кыргыз-Өзбек чек арасынын 300дөн ашуун километринин тагдыры чечилгени калды. 14 ноябрда Өзбекстандын мыйзам чыгаруу палатасы, 15 ноябрда Кыргызстандын жогорку кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым тилкелери боюнча макулдашууну 3 окууда дароо карап чыгып жактырды. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов чек ара боюнча сүйлөшүүлөр оңой болбогонун, Өзбек тарап Кыргызстандын аймагындагы стратегиялык Кемпирабад суу сактагычынын жерин алып жатканын, анын ордуна Кавасай участогунан жер берип жатканын белгиледи. Анткени убагында Өзбек тарап бүргөндүгө чейин канал куруу милдетин аткарбагандыктан ушундай келишим түзүлгөнүн айтты. Ошондой эле алар Кемпирабадтын плотинасынын Кыргызстанга караган 19,5 гектар жериде өткөнүн кошумчалады. Арипов эки тараптуу макулдашууда Кыргыз-Өзбек чек арасынын 302 километри же 35 участок такталганын айтты. Мыйзам чыгаруу палатасынын өкүлдөрү макулдашууну кубаттап берди. Ал эми Кыргызстандын парламенттик комитетинде узакка созулган талаш-тартыш болду. Негизинен 3 депутат Адахан Мадумаров, Нуржигит Кадырбеков, Чыңгыз Айдарбеков макулдашууда Кыргыз тарап көбүрөөк милдеттенмелерди мойнуна алганын айтып, сынга алышты. Сөз негизинен Кемпирабад, Кавасай, Орто Токой жана Чечме булагы тууралуу болду. Добуш берүүгө келгенде 3 депутаттан сырткары Эрулан Көкулов менен Нюлифер Алымжанова кворум болбосун деп жыйындан чыгып кетти. Ага карабастан комитеттин төрагасы Улан Примов 7 мүчө катышканын айтып, кворум болду деди. Бирок Мадумаров комитетте 14 эл өкүлү мүчөлүк кылганын эске алганда 7 киши бул көпчүлүгү эмес деп добуш берүү мыйзам бузуу менен өткөнүн айтып чыкты. Кече биздин комитеттин жыйыны өттү. Биздин регламенттин беренесине талабына карабай 7 киши отурса, жана конституцияга чечме берген азамат жигит чыкты да 7 киши отурат, кворум бар, чечим кабыл алына берет деген чечимди колуна карматып берди. Эгер биз өзүбүз конституциялык мыйзамды ушундай бузуп аткандан кийин кимден талап кылабыз? Кантип укугубуз бар талап кылганга? Андан сырткары депутат Султанбай Айжигитов Чечме булагында 1 гектар талаш эмес жер дагы Өзбекстанга берилип жатканын айтып сындады. Мен жанагы Чечме деген айыл бар, Айдаркендин жанында. Ошол Сох анклав менен чегарлашты. Ошол жерде кичинекей көл бар, анан астында 1 гектарда жер бар. Ошонун артынан былтыры урушуп 1 кишибиз өлгөн. Анан кийин наконец ошол эмени отвоевать этип, ошол жерде. Азыр эми ошол 1 гектарды Алмаз Акынжанович, ошол 1 гектарды кайра берип атыптыр да. Талашпаган эле жерлерди эмнеге беребиз? Бизибиздин бесспорный жерлерди эмнеге берип атабыз? Ушуну биз көңүлгө арып эме кылып коюңуздарчы. Ошол жерде эл ылкак болуп, кече мага чалып 2-3 күндөн бери чалып атат. И президентке дагы через Facebook обращение кылыптырлар. Ошого көңүл буруп койсоңуздар. Эртең 17 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Анда Кыргыз-Өзбек чек арасынын маселеси каралат. Ондо башталган жыйын түз эфирде мамлекеттик телеканалдар аркылуу көрсөтүлмөкчү. Чек ара боюнча макулдашууну жогорку кеңеш ратификациядан өткөрүшү керек. Андан кийин президенттер кол коет. АКШ менен Кытай Орус-Украин согушунда ядролук курал колдонууга жана аны колдонуу боюнча коркутууларга каршы. Мындай билдирүүнү Джо Байден жана Си Цзиньпин 14 ноябрда Индонезиянын Бали аралында жолугушуусунда жасады. Президенттер Орусиянын президенти Владимир Путин катышпаган чоң 20-лыктын саммитинин алкагында кезикти. Бул Байдендин президент болгондон бери Си Цзиньпин менен биринчи бетме-бет жолугушуусу. Ак үй тараткан маалыматка ылайык, Орусиянын Украинага кол салуусу тууралуу теманы Байден козгоду. Си Цзиньпин бир нече айга созулган согушта Украинадагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Кытай буга чейин Орусияны сабырдуулукка чакырган, бирок өзүнүн маанилүү соода өнөктөшү болгон Орусиянын баскынчылыгын айыптаган эмес.
Дээрлик 3 саатка созулган жолугушууда мындан сырткары эки өлкө ортосунда пикир келишпестиктер талкууланды. Байден АКШ Кытай менен атаандашарын, бирок чыр-чатактык алабасын. Вашингтон, Бейжин менен кызматтагы өзгөрүүлөр, азык-түлүк коопсуздугу, глобалдык экономика жана саламаттыкты сактоо тармактарында кызматташууга даяр деп белгиледи. Кытай президенти болсо эки өлкө тең мамилелердин туура багытын табышы керектигин, муну бүттүүнү күтүп жаткандыгын айтты. Ал эми Тайвань маселеси боюнча АКШ менен Кытайдын ортосунда божомолдонгон суук согуш тууралуу журналисттердин суроосуна Байден: "Мен жаңы кансыз согуш болбойт деп ишенем. Кытай тараптан жакын арада Тайванга кол салууга болгон аракеттер болот деп ойлобойм" деди. Ошондой эле Байден Кытайдын Синьцзянь, Гонконг жана Тибеттеги практикасына жана жалпы эле адам укуктары боюнча тынчсыздануусун жашырган жок. Эксперттер бул жолугушууда маанилүү чечимдер кабыл алынбаса дагы Байден менен Си Цзиньпин өз позицияларын бекемдегенин айтышат. Өткөн жекшембиде Стамбулдун чок ортосунда эл эң көп жүргөн Таксим аянтындагы туристтик Истиклал көчөсүндө жардырууда 6 адам каза таап, 81 адам жаракат алды. Жардырууну ишке ашырды деген шек менен Ахлам Аль-Башир аттуу аял кармалды. Анын үйү тинтүүгө алынып, жалпы кармалгандардын саны 48ге жетти. Түрк бийлиги жардырууну теракт катары баалады. Теракт деген шектенүүнү басма сөз жыйында президент Режеп Тайип Эрдоган өзү да айтып, күнөөлүүлөрдү таап жазалоону убада кылды. Түркиянын вице-президенти Фуат Октай жардырууну жангешти аял жасаганын билдирип, мунун артында ким гана турбасын, өлкөнүн ичиндеби же дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, ага колу жетерин, алар Түркияга жеткирилип соттолуп, жазасын аларын айтты. Ал эми ички иштер министри Сулейман Сойлу Стамбулдагы кол салууну ишке ашыруу боюнча көрсөтмө күрд согушкерлеринин базаларынын бири жайгашкан Сириянын түндүгүндөгү Кабани шаарынан келгенин айтты. Түрк бийлиги теракттын артында күрд жумушчу партиясы жана Сириядагы өнөктөшүү күрдтөрдүн элдик коргонуу уюму турат деп эсептейт. Полиция суракта кармалган кыз Сириядагы күрд согушкерлеринин атайын даярдыгынан өткөнүн айткан. Каргашалуу окуяда кыргызстандыктар жабыркабагандыгын жана каза болгондордун арасында жок экендигин Тышкы иштер министрлиги маалымдаган. Жабыркагандардын 8 чет элдик жарандар болгон. Анын ичинде Өзбекстандын жарандары жеңил жаракат алган. Бирок алар ооруканага барбастан медициналык жардам алышкан. Истиклал көчөсүндө 2015-2016 жылдарда теракт жасалган. Анда жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму алган. Бүгүн Орусия кезектеги ири ракеталык чабуулун баштады. Загалом 90 ракет. Ураження енергосистема, підприємства, житлові будинки. Орус армиясы 15 ноябрда Украинанын энергетикалык инфраструктурасына 12 аймакка жапырт ракеталык сокку урду. Бул 10 октябрдагы соккулардан эң дымактуусу болгонун энергетика министри Герман Галушенко айтты. Киевдин мэри Виталий Кличконун айтымында 1 киши каза таап, 3 турак жай жабыркады. Ушул тапта Киевдин тургундарынын жарымы электр жарыгысыз калды. Львов, Харьков, Волынь, Днепропетровск, Житомир, Одесса, Николаевск, Сум, Полтав, Винница жана башка облустар аткыланды. Октябрдын башында Крым көпүрөсү жардырылгандан кийин Москва Киевди айыптап, Орус армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктурасын бутага алып келатат. Дүйшөмбү күнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Путин Украинаны кышында жарыксыз, жылуулуксуз калтырууну көздөйт деп билдирген. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба чоң жыйырмалыктын өлкөлөрүнүн 15 ноябрдагы Орусиянын соккусуна реакциясын күтөөрүн Твиттерде жазды. Владимир Путин чет өлкөлүктөрдү куралдуу күчтөрдө кызмат өтөөгө уруксат берген жарлыкка кол койду. Андан сырткары армияга эми кош жарандыгы бар орусиялыктар да чакырылат. Демек, бул буйрук кыргыз-орус жарандыгы бар кыргызстандыктарга да тиешелүү болуп калды. Тиешелүү буйрук укуктук маалымат порталында жарыяланды. Документ 1999 жылы бекитилген аскердик кызмат жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизди. Бирок кылмыш иши козголгон, иши сотко өткөн, абакта жазасын өтөп жаткан, соттуулугу жоюлбаган чет элдиктер коргоо министрлиги менен келишим түзө албайт. Буга чейин Борбор Азиялык мигранттардын арасынан
кош жарандуулугу барлар мобилизациядан чоочулап мекенине да кайтып келишкен. Анткени согушка тартылгандардын арасында набыт болгондору да болду. Мобилизация аяктаганы жарыяланганы менен иш жүзүндө аскерлердин санын көбөйтүү аракети көрүлүп жатат. Талиптердин лидери Хайбатулла Ахунзада соттордо шарият мыйзамы боюнча жазалуу окмаларын киргизүүгө буйрук берди. Эми кылмышкерлер эл алдында кол убуту кесилип, таш бараңга алынып жазаланат. Жаңы мыйзамга ылайык шарият боюнча жазаланууга уурулук, ойноштук кылуу же жалган жала жабуу, алкоголдук ичимдиктерди ичүү жана дин ишенимин өзгөртүү сыяктуу кылмыштар кирет. Укук коргоочулар дин ишенимин өзгөртүү айыбы бийликтин пикирине макул болбогон активисттерге да тартылышы мүмкүн деп кабатыр болууда. Талиптер 1996-2011 жылдары бийликте турганда да шарият боюнча жазалап турушкан. Бир жыл мурун бийликке келген талиптер 90-жылдардагы практикасын кайталоого, ырайымдуураак бийлик жүргүзүүгө убада бергени менен иш жүзүндө эркиндик чектелип, биринчи кезекте аялдардын укуктары басмырланууда. Мисалы, өткөн аптада Кабулдун кыз келиндерине коомдук мончолорго жана спорт залдарга, паркка барууга тыюу салынган. Аялдарга ошондой эле алыскы жолго эркектердин коштоосуз чыгууга болбойт. Ал эми өспүрүм кыздар дагы деле өлкөнүн көп аймактарында мектептерге бара албай жатышат. Ал арада эл аралык коомчулук талиптерден коопсуздук жана адам укуктары жаатында берген убадаларын аткарууну талап кылууда. Дүйнө калкынын саны 8 миллиардка жетти. 8 миллиардынчы адам Арменияда төрөлдү. Бириккен Улуттар уюму мындай өсүштү коомдук саламаттыкты сактоо, тамактануу, жеке гигиена жана медицинанын жакшыруусу менен байланыштырды. Ымыркайлар эң көп аз кирешелүү өлкөлөрдө жарыкка келген. Сөз Африка өлкөлөрү тууралуу болуп жатат. Анткени менен калктын саны көбөйгөн күндө да демографтар өсүү темпи тынымсыз төнөмдөп, жылына 1%га жетпегенин белгилешет. 2050 жылга чейин 60-тан ашуун өлкөнүн калкы бери дегенде 1%га азаят. Буга балдардын аз төрөлүшү, айрым учурларда массалык иммиграция себеп болууда. Алсак АКШда, Европада жана Японияда төрөлүү тынымсыз төмөндөөдө. Кытай ошондой эле өзүнүн бир бала саясатынын мурасы менен күрөшүп келет жана өткөн жылы үй бүлөлөрдү 2, ал тургай 3 балалуу болууга үндөгөн. Бириккен Улуттар уюмунун баамында жер шарынын калкы 2037 жылы 9 миллиардка, 2058 жылы 10 миллиардка жетмекчи. Бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.